арызжасын биз текшеребиз. Текшерип алардын укугун коргоп беребиз. А эгер өздөрү кайрылбаса биз бардык болуп аткан окуяны билбейбиз да. Ошол эле убакта мына ой келип калды, кошуп кетсем, Бишкек шаарында жерлер боюнча, мыйзамсыз курулуштар боюнча ушунчалык мыйзам бузуучулук көп да. Менимче ушу мыйзамдуу курулуштар боюнча биз бир 20дан ашкын иштин козгодук, 26 ишин козгодук. Азыр тергөө аракеттери жүрүп атат. Бул жана мен айттым го сиздерге, мыйзамды демилгелеп атканда коррупциялык максат менен мыйзамды өткөрүшөт да. Мисалы үчүн жер кодексинде так норма жок. Азыр булар 5 жыл аренда калат. Ал жерге жеңил конструкция салса болот. Анан ошол жерге жеңил салбай эле капиталдык салат. Болбосо ошол жерди башка пайдалуу жерге алмаштырып менчик китебин берет. Бул ошо мыйзамдуу түрдөгү аракеттер да. Ушундай мыйзам бузуучулуктар аябай көп экен. Биз эми мыйзам чыгаруу демилге болгондон кийин өкмөткө да сунуш кылып атабыз. Бир тиешелүү жер таппайсыңарбы? Бүт жаңы курулуш курам дегендерди ошол жерден бербейсиздерби? Шаарга мораторий кылып туруп, эски үйлөрдүн ордуна салам десе макул, жаңы жерлерге чектебейсиздер да. Менимче алар караштырылып жатат. Жакында юридикалык баасын берсе керек. Мына сиздерге менен аттарын атабайын, себеби бизде ушундай атын атап жарыялаганды токтотушубуз керек көбүнчө. Шаардын карамагынан биз бүгүн 20 гектар, Таш Мойнок беле Таш Булак айыл өкмөтү мына биздин 10 микрорайонго кирип турат экен шаардын өзүнө. Ал жерден биз 40 гектардай жерди бүгүн мыйзамсыз экенин мамлекетке алып берип атабыз. Сот жарандык тарипте доо берип, прокурор көзөмөл орган катары бүгүн ошо чечимдер чыккан турат, жарымына чыкты. Ал эми сокулук өзүңүздөр билесиздер, баяндамамда да айтып кеттим. Президент тарабынан тапшырма берилген жана мыйзамсыз басып алуу жерлер боюнча деп. Сокулук районунун Опалык айыл өкмөтүнөн эле бир айыл өкмөттөн 1498 гектарды 30 жылдан бери ушу эгемен алгандан бери. Ээси жок, бирок ошо айыл өкмөт 1-2 адам жанагындай мурунку колхоздоштуруудан калган жетекчилери пайдаланып жүргөн боюнча аныктап, мына өкмөт өзүнө өткөрүп алды. Менимче токтом чыкты окшойт, биз тиешелүү өткөрүп бердик. Эми ушундай башаламалыктар аябай көп экен. Мунун баарын бир күндө же жакын арада жыйынтыктай албайсың, бирок колдон келген биз аракеттерди өзүнүн ишмердиктер жүргүзүп жатабыз. Анан кошумчалап кетсем, ушу ишкерлер боюнча, бизнесмендер, инвесторлор боюнча мына сиздер бүт аралашып жүрөсүздөр, урматтуу маалымат массалык каражаттын өкүлдөрү. Сиздер ушуларды түшүндүрсөңүздөр, ким бизнес кылып атат, чаканбы, ириби айырма жок. Фискалдык органдар бут тосуп атабы. Анын документтери бар, уруксат кагазын алыш керек, же лицензия алыш керек, бербей атса тартынбай прокуратурага кайрыл деңиздер. Биз коргогонго даярбыз бүгүн. Бизде бүт шарттар, мүмкүнчүлүктөр бар. Эгерде келгенден эринсе, биздин сайтка да жазсын, текшерип биздин кызматкерлер өздөрү таап алат. Ушу боюнча да жардамдасаңар жакшы болмок эле. Рахмат. Здравствуйте, Эркин Талабекова, Кения Кабар. Ранее на коллегии вы обязали областных и районных прокуроров участвовать в судебных процессах. Кроме того, вы сообщили, что вы сами тоже будете принимать непосредственное участие в судебных процессах. Так вот, когда запланирован первый судебный процесс с вашим участием? Спасибо. Сиздин сурооңуздан эске түшүп кетти. Кечээ биз коллегиянын чечимдеринде баягы үзүп жарыялап атышпай, ошондо 20 февралдан соттук процесске катышабыз десем, айтпай эле барбайсыңбы, 20-сын айтып койбодуң деп атат да, кээде коомчулук түшүнбөй калат экен. Биз мына жыйынтыктарын чыгарып алып, февралдын 2-жарымынан ушу 20 февралдан баштап, мүмкүн эмдиги жылдын декабрына чейин каалаган убакта мына орун басарлар, мен өзүм дагы процесстерге барып, айтпай барып катышабыз. Максатыбыз эмне? Максатыбыз биринчи ошо катышкан прокурордун ишти канчалык деңгээлде билет. Активдүү катышып отурабы, уктап отурабы, ошол катышып аткан ишин билеби, билбейби, биз ошол максатта барабыз. Анан албетте судьялар мыйзамсыз процесс өтүп атабы, көзөмөл иретинде карасак да болот. Мыйзамдуулук боюнча. Ошол мааниде айттым, мен муну улантабыз. Айтпай барып текшергенден биз
прокурор кызматкерлери өзүнүн үстүнөн иштей баштайт да. Себеби башынан талап коюп атпайбызбы? Кылмыш ишти сапаттуу оку деп. Квалификациясын туура койгула. Сотко катышканда биринчи кылмыш менен таанышып алып, материалдары менен толук. Анан процессте активдүү катышып, пренияга сапаттуу чыккыла деп талап коюп атабыз. Жана деле айтып кеттим, эгерде күнөөсү далилденсе, күнөөлүү сурап, далилденбесе ал баш тартыш керек. Баш тартпаса жооп бериш керек. Адам укугу ушинтип корголот да. Бирок мунун баарын ишке ашырыш керек. Биз ошол аракетти жасап атабыз. Ал эми облус прокурор, райондун прокурорлору өзгөчө оор кылмыштар боюнча сөзсүздөр катышыш керек. Бул катышып атат, мындан ары катышканга биз контроль кылабыз ал боюнча. Болдубу? Сиз бердиңиз а суроо? Сиз бериңиз. Сөз бериңиз. Башаламандык учурунда кызмат ордун таштап кеткени үчүн УКМКнын экс-жетекчиси Окунбаевдин Жумшалиевке юридикалык баа берилет деп айтканыңыз бар да буга чейин. Анан аларга издөө жарыяланганы менен кандай натыйжа болду? Кече жакын эле ошол Курсан Асановдун жактоочулары дагы издөө жарыялаган талап кылышты, ошол боюнча маалымат бериңиз. Мен дагы окуп калдым. Курсан Асановдун жактоочулары менимче мажбурлап алып келүү талабын койду да, сотко келбей атат деп. Анан ал эки мурунку министрлер боюнча ошо улуттук коопсуздук кызматы төрагасы анан ички иштер министрлиги боюнча айтып атасыз да, экөө боюнча конкуренттүү өздөрүнө козголгон кылмыш жок. Бирок 5-6 октябрда болгон окуялар алкагында тергөө жүрүп жатат, күнөөсү далилденсе ошол жерден жоопко тартылат. Азыр өздөрүнө жеке карата козголгон кылмыш иш жок. Жеке карата козголгон кылмыштын негизинде издөө жарыяланган жок. Сизге чоң рахмат. Ошо менен урматтуу журналисттер, жыйынтыктасак, маалымат жыйыныбызды чоң рахмат келгениңизге. Азыр мен айтып коеюн. Урматтуу маалымат массалык каражаттын өкүлдөрү, сиздер атайын убакыт болуп келип катышып бергениңиздерге терең ыраазычылык билдирем. Биздин максат ушу бир жылда аткарган иштерибизди сиздерге билдирип коюу. Жылдын башында койгон былтыркы өзүнүн аракеттерди биз толугу менен бир 80-90% ишке ашырдык. Эми экинчи аракеттер менен ашырып, быйыл биз талапты ар бирибиз өзүбүзгө коюп атабыз. Прокуратура органы элдин ишенимине жакындайлы, элге жакын болуп, элдин ишенимине кирели. Анткени укугу корголгон адам ишенбеген үчүн кайрылбайт да. Ошого ишеничке кирели деген алдыга талапты койдук. Ошол аракетте быйылкы жыл бою албетте мыйзамдарды аткаруу менен ушул ниетте иштейбиз. Сиздерге да ишиңиздерге ийгилик. Бир нерсе суранып кетем. Ар кандай көз караштагы журналистсиздер, сиздердин кесип бул, сиздердин кесип мамлекетте өтө маанилүү, чоң көңүл бурдурат. Ар бир маселени мен сиздерден суранам, тактап, чындыгына жетип жарыяласаңыздар, мамлекетке мына биз коррупция менен күрөшөбүз, мыйзамдуулук орнотобуз деген биздин аракет сыяктуу эле сиздердин ошол туура чагылдырганыңар эки тарапты бирдей. Бул мамлекет кошкон чоң салымыңыздар болот да. Ошондуктан ишиңиздерге ийгилик каалайм, жакшылыктар болсун. Рахмат.